Кыргызстанда саат 21. Қанатаман нас жанында. Башқаны қойып, Манасты айт. Еш күндері кешкі саат 9-дан 10-ға чейін Мен Қиял ФМ радиосында Манас баяны уктурулусу түз эфирде. Уктуруунун автору жана алып баруучусу Манасчы Рыспай Исаков. Кутмангеч жалпы кыргыз жұртчылыгы арыбаңыздар, ак калпактуу аталар, ак элечек энелер, Манастын күйөрмандары, сүйөрмандары, көрөрмандары, барыңыздарга кутмангеч каалап, биз кайрадан ободобуз. Болгондо дагы Мен Кыял ФМде, ошондой эле Facebook баракчаларда Манас сабагын кайрадан улантабыз. Биздин дайымкы көрөрмандар, дайымкы күйөрмандар жакшы билишет. Буга чейин дээрлик 3 ай жеке баракчадан Манас баянын баяндадык. Бүгүн эми мына Мен Кыял радиосу менен дагы биргеликте иш алып барып атабыз. 5 канал менен дагы өзүнчө ал жакта түз эфир эмес, ал жактан дагы Манас сабагын жүргүзүп атабыз. YouTube каналдардан жүргүзүп атабыз. Кыскасы ар тараптуу, чар тараптуу Манасты жайылтуунун далбасасында аракетиндебиз. Ошол себептен ушул дүйнөгө кайдыгер карабагандар болсо, биз менен болуңуздар. Биз Манас окуясын башынан түштүк. Мунара Алимжан кызы бисмилла дегенде байланышып аткан экен биз менен Акбар Байтемир. Ассаламу алейкум Кутмангеч дейт. Рая Ормолова, Нурлан Бактияров, Нурнуска Кадыровна деген биздин жаагер кызыбыз. Бүгүнкүнүн жаңыл мырзасы. Мына ошондой кыргыз үчүн кызмат кылып, илгеркилер кылыч мизинде, найза учунда жүрө турган болсо, бүгүн да ошондой кызматты аткарып аткан кыргыз дүйнөсүнө кайдыгер карабаган адамдар байланышып атат. Айтып оозду жыйганча ана мына дегенче Манас дүйнөсүнө зор салымы бар Семетейчи Сейдена энебизди ошо иликтеп, ошонун айтуусундагы Манасты кагаз бетине түшүргөн Камила Талиева эжекебиз ошондой эле мына 5 каналда азыр эле айтып аттым эле, ошол 5 каналдын жетекчиси. Ал жакта дагы Манас сөз деген берүүнү уюштурууга демилге көтөрүп, ошонун баардык ызы чуусун көтөрүп берген биздин мыкты жигитибиз Эрнис Кыяс мырза байланышып атат. Биз кече здравствуйте дейт. Бүгүн орус тили күнү окшойт. Эрнис мырза жөндөн жөн орусча сүйлөбөйт эле, мунун бир билгени бар бир болсо. Кыскасы бүгүн Алокенин чапкынына келгенбиз. Биз бул жердеги жардамчыларыбыздан суранып коелу, оозубуз кургап кетет. Улар жаңы келип аткан, андыктан туура түшүнүү менен кабыл кыласыңар. Ассаламу алейкум дейт. Анын үстүнө биздикилер учурашып, анан кайра башынан кылганча тунук эфир каалайм. Ассаламу алейкум дегенче биздин эфирибиз токтоп калды. Немеде жүрүп атабы, Мен Кыялда кетип атабы эфир. Бул жакта токтоп калды негедир. Кандай кылабыз? Муну кайра кат жазып койсоңор жакшы болот эле. Эгер бизди көрүп аткандар болсо, токтоп калган болсо, кайра туташканга аракет кылабыз. Башка жагынан бизде кетип атат. Демек, интернетте бир аз чекилик болуп аткан окшойт да. Ошону тактап билип алалы, анан кийин баштай беребиз эфирибизди. Бизге кат кабар жазып койсоңор, азыр Алокенин чапкынын баштайбыз. Эгер токтоп калган болсо, кайра башынан түшкөнгө туура келет. Жеке Facebook баракчамда, ал эми Мен Кыял FM радиосунда жана Мен Кыял FM'дин Facebook баракчасында кадимкидей кетип атат. Ошол себептен токтотпой сүйлөй берели. Бул жактан жазбай калганына байланыштуу токтоп калган окшойт го, көбөтесинде кайра башынан
демек байланышка чыгып коелу бул жагынан. Алып эке молток анчыккан, айбатынан жан чыккан, жумшактан гүлүн сатырган, катуудан казан калтырган деп мурунку берибизде айтып өткөнбүз. Биздин жеке баракчабызда үзгүлтүккө учурап калгандыгына байланыштуу кайрадан байланышып атабыз. Эгер мурда байланышкан досторубуз болсо, кайра байланышсаңыздар болот. Ошол алып эке каяктан келип калды, кантип эмне себептен кыргызды чаап калды деген суроолордун тегерегинде бүгүн кеп козгойбуз анда. Бизди Facebook баракчадан көрүп аткандар үчүн кечирим сурайбыз. Жеке баракчамдагы үзгүлтүккө учурап калды бир аз. Эми кайра башынан түштүк. Алып экенин чапкыны Сагынбайда айтылган эмес деп айттык. Айтылган эмес дегенде кесе айтууга болбойт. Бул жөнүндө эскердик. Себеби кийинки эскерүүлөрүндө ал жөнүндө маалыматтар айтылат. Болгону башында бысмылда деп баштаган деле Жакыптын зарынан баштап калган. Бул балким атайын өзүнүн ыкмасы болуш керек. Балким кийин кайрылып келебиз дегендир. Балким кийин Семетейде бул жөнүндө айтабыз деп калышы дагы ыктымал. Себеби орчундуу окуялар саякпай атабызда дагы, маселен Көкөтөйдүн ашы, ошол эле Көз Камандардын окуясы жана башкалар ошол Семетей бөлүмүндө бирөө Толтойдун эскерүүсү менен, бирөө Каныкейдин жомогу менен болуп отуруп, ошол жактарда айтылат. Өзүнүн ордунан жылышып кеткен учурлар болот да. Бул озеке чыгармачылыкка, Манаска мүнөздүү нерсе. Ошондой болуп айтылбай калгандыр, балким кийинчерээк айтылышы керек эле, бирок ал нерсеге биз учурунда жетпей калдык тилекке каршы. Ал эмес Манастын эң акыркы бөлүмдөрү дагы араң эле жазылып калган, толук жазылбай калды. Биз менен жаңыдан байланышып аткандардын баардыгына салам жолдойбуз. Биринчи байланышып үзүлүп кеткендер кайра байланышып койсоңор болот. Аларга кабарлап койгула. Азыркы биз менен байланышып аткандар себеби бул кирип эле чыгып кетти деп карабай калбасын. Досторуңарга бөлүшүп, белгилеп досторуңарды Манас боюнча жайылып иштерин жүргүзөлү. Ошентип Манастын чоң атасы дүйнө салды. Саякбай атабызда Каракан деп айтылат. Сагынбай атабызда Ногой деп айтылат. Жусуп Мамайда Орозду деп айтылат. Муну кече айтып өткөнбүз. Ошол Орозду баатыр өлгөндө о дүйнөнү көргөндө деп Жусуп Мамайда айтылса, Каракан баатыр өлгөндө кайрылгыс жайды көргөндө деп Саякбайда айтылат. Негизинен окуя бирдей эле. Атында гана, аталышында гана айырма болуп калбаса, калган маалымат бирдей эле. Ошол жаманы өлсө бир өлөт, жабышып ага ким өлөт? Жакшысы өлсө баар өлөт, жабыгып эчен жан өлөт. Каракан өлүп жакшыбыз карайлап турган чактыбыз. Арманга баттык бул күндө алдан тайып тактыбыз деп айтылгандай, ал Каракан өлгөндө, кайрылгыс жайды көргөндө душман капилет басып алды. Душмандын басып алганын негизги себеби дагы ушул болду. Ушул кара кийип, кара жамынып турган учурунда өйдөлөтпөй, өксүтүп коюу максаты болгон. Бул эзелки жоокерчилик салттын бузулушу эле. Жоокерчилик нарыктын бузулушу эле. Жоокерчилик нарыкта кандай болгон дей турган болсоңуздар, бир элдин падышасы өлө турган болсо, өчтөшкөн өчмөн жоо болсо дагы, кектешкен кекчил жоо болсо дагы, ошол салтты сыйлап, ал учурда өлүм, аза, кайгысы жана анын өзүнүн наркы жөрөлгөлөрү жасалып бүтмөйүнчө согуш ачылган эмес. Аш тойлордо дагы ушундай жөрөлгөлөр болгон. Маселен, Көкөтөйдүн ашына дос, душман дебей бардыгы чакырылып атат, туурабы? Себеби жоокерчиликтин наркы ошондой болчу. Ал жерде туу көтөрүп, сап тартып, ураан чакырып, урушууга жол жок, эреже жооп бербейт. Бул көчмөндүк жашоонун, ошол жоокерчилик учурдагы жашоонун жазылбаган мыйзамдары болгон. Аза ар кимдин башында бар эле. Миңдеген жылдар муну башынан кечирген себептүү дагы
ушундай салттарды, нарықтарды, жөрөлгөлөрдү иштеп чыккан болчу. Рыспай иним азаматсың дейт Муктар Сатыбеков агайыбыз, Марат Кайыпов акебиз байланышып аткан экен. Улан Кошматов мырза байланышып атыптыр. Мына Кыргыздын мекенчил жигиттеринин бири. Айрымдарыңардын атыңарды атай албай калсам кечирим сурайм. Тынчтык болсун байланышып аткан экен мынакей Миң кыял радиосунун төбөлү дал ушул жигит Тынчтыкбек Кожобеков. Дал ушунун демилгеси аркылуу биз Миң кыял радиосунда бүгүн жомок башынан баштап улуу баянды башынан баштап ар бир окуясын калтырбай айтып бергенге, ошондой эле айрым окуяларды чечпелеп бергенге аракет кылып атабыз сиздер менен. Азыркы айтып аткандай жоопкерчиликтин наркын айтып аткандай. Кутман кечиң менен Рыспай дейт Марат акебиз, рахмат Марат аке, бар болуңуз. Ошентип жоопкерчилик салт бузулду, жоопкерчилик нарк бузулду. Каракан Баатыр өлгөндө, кайрылгыс жайды көргөндө жетишпеди балдары жер жашырып көмгөнгө. Чала бышкан дүмүлдөй чаркы кетти балдардын деп айткандай, себеби балдары Каракандын балдары каканакта жаш болду, кайрат кылаар аз болду дейт. Саякбай атабыз ушундай балдары жаш эле дейт. Жаш экендигин башкалар дагы белгилейт. Сагынбай атабыздын айтымында Жакып атабыз 17 жашында сүрүлгөн. Ошол Алтайга сүрүлгөн мезгилинде Жакып атабыз болгону 17 жашта эле экен. Ошого карабай кылыч алып, найза сайып, Кыргыз үчүн, Кыргыздын намысы үчүн, элдин эгемендиги үчүн күрөшкөндөрдүн катарында болгон. Мына ушундай жагдайларды дагы эске алышыбыз керек. Бул окуяга шашпай келебиз. Биз эми Каракандын өлүмүнөн баштай берели. Ошентип капилет нарк бузулуп, жоо чапты, капсалаңда калды эл, баш көтөрө албай калды. Ансыз деле азада жаткан эл, баатыры өлүп, майышып турган, кабыргасы кайышып турган ел каршылык кыла алган жок. Айрым манасчыларыбыз ал эмес ошол Каракандын өлүмүн, орозду дейбизби, кыскасы Манастын чоң атасынын өлүмүнүн негизги себебин Кытайлардын ууландырганынан деп айткан дагы варианттар бар. Кандай болгон күндө дагы өлдү, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып чаап алышты. Айла жок, эл багынып берди. Окуя ушуну менен эле токтоп калышы мүмкүн эле. Себеби бир эл басып алды, бир эл басылып калды. Басып алган элге басынган эл салык төлөйт. Жоопкерчилик замандын уруш ыкмасынын эзелтен берки жашоонун мыйзамынын жолу ушундай. Багынган адам багынткан адамдын эркине көнөт дагы, эмне десе ошону кылат. Кыргыздын башына да ошондой күн түштү. Мүңкүрөп калды, багынып берди, айтканын кылып атты, алымын алып, салыгын салып турду, Алоке менен Молто. Бирок кыргыз андай эл эмес эле, багындым деп эле ошол боюнча баш ийип, кол куушуруп, жүгүнүп, кошоматка бүгүлүп кала турган эл эмес эле дейт. Байыркы замандардан, көөнө замандардан, түпкүрүнөн бери кыргыздын кан жанына сиңген бир адат бар эле. Ал эгемендик үчүн башын канжыгага байлап, каруусун казык, канын азык кылган салт. Бир күн багынса багынып калгандыр. 2 күн багынса багынып калгандыр. 1 жыл багынса багынгандыр. Бирок ошол багынган жылдары дагы азаттыгы көкүрөгүнөн кетпей, кичине баш көтөрө калган эле, азаттык үчүн туу көтөрүп, журт баштап, айбалта, кылыч, найза аштап чыккан элдерден эле. Ассаламу алейкум, Москвадан салам Кыргызстанга дейт Акылбек Борубаев. Бардыгыңыздарга салам жолдойбуз. Мына ошондой адатын кыргыз дагы карматты. Алоке аябагандай күчтүү жоо болчу. Эсенкан эсепсиз күчтүү жоо болчу. Уй түгүндөй Кытайдын түкүрүгүндө калбайлы деп айрымдар аларга каршы чыгууну туура көргөн эмес ошол заманда да. Бирок намыс үчүн жаралган эрендер кандай болсо дагы өлүмгө даяр болуп, ушинтип күнкор болуп жашаганча 7 күндүн бир өлүм жеринен жакшы билем.
эрте кечи баары бир акыры башта бир өлүм деп кирген азаматтар эле. Ошолор кайра башынан бире экөө биреге калып, 30-40 биреге калып, душманга каршы күрөштү токтотушкан жок. Бирок душман эбегейсиз күчтүү эле, жолборсу 15 төлдөгөн, жоло эч ким келбеген, жоолашып бенде жеңбеген Алоокеге каршы чыгуу бул ажалдын оозуна башын салып берүү дегенге барабар болчу. Ошондо акыл калчап, ой чайкап турган баатырлары өзүнчө ойлонуп, өзүнчө ой жоруп, мындай кылганыбыз болбойт. Биз азыр баары бир алдырабыз, баары кайра кайгырабыз. Жылаңач эрдик кылам деп, жылаңач отко жармашпайлы деген ой менен кандай кылды? Бит уруш дегенге чыгышты. Ит уруш, бит уруш деген сыяктуу уруштун өз ныкмалары бар. Уруштун ныкмалары жөнүндө өзүнчө келебиз. Бул азыркы тил менен алганда партизандык согушка түштү. Эл көзүнчө, журт көзүнчө бардыгы багынган болду дагы. Эсенкандын эл четине келген кербенин, Алоокенин андай мындай жолго чыга берген, чет жаккага чыга берген жоокерлерин, байларын жана башкаларын талап алган, талоончулукка өтүштү. Пикетти, митингди жакшы көргөн эл экенбиз. Ошондо эле азыркы тил менен айтканда ушундай кайра башынан уруш кылды. Уруш улам ар кайсы жерде болуп атты. Бирок Алооке ким экендигин кармай албайт. Булар изин жашырып, келгенинен кеткени тымызын желдей жортуп, куштай учуп келгенинен кеткени тымызын деп жоо белгилегендей, ким бурут ушул кыргыз эле кылып атат деп шекшиген менен, кыргыздын ичинен ким кылып атат деп ууруну кармай албаган сыяктуу эле каракчыны кармай албай турду. Ошондой күндөрдүн биринде азыркы Каракулжанын тегерегинде Каракулжа буйгадан кайрышы ууш жылгадан дейт. Буйга деген өзүнчө жер бар. Дал ошол жерден Алоокенин кербенин тоноду кыргыздар. Ал учурда жанагындай кеңештер болгон, айтып бердик. Эл үчүн, элдин эгемендиги үчүн жанын канжыгага байлаган азаматтар мурунку кылган жолу менен бардыгын кылышты, бирок ал жерден бирөө качып кутулуп кетти. Бирөө качып кутулуп кетти дагы. Ким экендигин, кимдер кылгандыгын Алоокеге жетип айтып барды. Мына ошондо Алоокенин көктөн издегени жерден табылды. Бар болуңуз, арыбаңыз дегендер бар экен. Мирбек Осмонов, Улан Кошматов, бар болуңар. Биздин Facebook баракчабызга келген каттарга, сунуш пикирлерге бардыгына жооп берип атабыз. Миң кыялдыкы боюнча дагы операторлорубуз карап турат. Эгер ал жака жазган болсоңуздар дагы сунуш пикирлерди айтып турат. Ошентип туу көтөрүп чыкты Алооке. Ууру каракчы кармалгандан кийин, ушул бурут экен деп билгенден кийин, жалпы кыргызды эмип түп тамырынан бери тындым кылалы, тукум курут кылалы деген нерсе менен мурдагыдан мурду чоң, баштагыдан башы чоң болуп, катуу калайман салып кирди. Мына ошондой учурда жалпы журт бүлүнүп кете турган болгондо, акылга дыйкан Акбалта атабыз курун мойнуна салынып, кудуретке жалынып, Алоокенин алдынан чыкты. Эл болгондон кийин Алооке падышам, эл болгондон кийин элдин ичинде тентеги болот, жөнтөгү болот. Тентегинин колунда кармаган келтеги болот. Мына ошондой тентек кылып койгондур. Жалпы журтта эмне күнөө? Бул журт сенин букараң эмеспи? Калың журт сага букара каржалып турат, бечара. Алооке менен кармашар калың журттан нечара бечарадан нечара. Хан дегенин Кудайдын катарындагы кубаттыр. Хан башың менен калкыңа калайман салсаң уяттыр деген сөздөргө келтирип, сен өзүңдүн элиңе өзүң чапкын кылып атасың деп кайра ага биротоло баш ийген аны менен эл болгон эл катарында кепке такап, элди бүлгүндөн алып калды. Рас эле ошондой кылгандыр деп Алооке кайрадан
салыгын күчөттү, мурункудан бетер салыгын күчөтүп эч нерсе калтырган жок. Жалдуу байтал мингизбей, куйруктуу козу жегизбей, мына ушундай капсаланга калтырды. Ошону менен гана тим болуп калган жок. Кытай кыргыны ушуну менен токтоп калса бир жөн болчу. Жанагындай эр азаматтардын башына ошондо да болбой моюн толгой, алып өлсөм өлүгүм өлө деп баш ийбей койгондордун бардыгына төбөсүнө төө терисин чаптатып, төбөсүнө каптатып, малакай кылды ширини, маңкурт кылды тирини, кыйноону салуу жагынан Кытайдын кыйын илими дегендей, Айтматов, Алам Алпы Айтматовдун баянында айтылган маңкуртчулук дал ушул учурларда башталды. Кыргыздын эр азаматтарын энесин тааныбай турган, энесинин элесин тааныбай турган, энеси эмес өң өзүн тааныбай турган, өзүнүн ким экендигин билбей калган абалга жеткирип маңкурт кылып салышты. Аны көргөн эл кайгыга батты. Жүрөгү өлдү, кайраты сынды, мокоду. Мындай азап Кыргыздын башына келмек болчу. Бирок кыргын ушуну менен токтоп калган жок. Кайра башынан кеңеш куруп Кытайлар. Булар кандай эл? Бир биригип алган соң бөлүнбөгөн эл экен, өпкө чайкап кан ичип өлүм деген эл экен. Муш кезесең кайырып сойыл берген эл экен, мушташ менен урушту, сонун көргөн эл экен. Сойыл чапсаң өзүңө келтек чапкан эл экен, теги билбес тыныштыгын тентек жаткан эл экен. Булар ушундай турбайбы? 5-6 бириксе эле чагып алам, басып алам, кулатам, сулатам дегенден башканы билбейт экен. Буларды бул бойдон койсок болбойт. Кандай кылалы деген кеңешмеге отурду. Кытайдын акимдери, бектери, атандары, löктөрү, чыйтайлары, тыйтайлары, суңнуңдары, жаңжуңдары, доотайлары бардыгы биригип, кыскасы мен кыйынмын деген аярлары, кыярлары коштоп кеңешке отурушту. Ушуну менен айрымдары жер жүзүнөн такыр эле жок кылып ийбейди ушул кыргыз дегенде. Кыргыз жок болмоюнча Кытайга күн жок. Акыры булардын тукуму бизге сөөгөчтү душман, бирде болбосо бирде бизге билгүндү кылат. Кырып эле салалы деп. Мындай пикирде болгондор көп эле болду. Чындап эле кырып ийгилери келди. Бирок бир гана нерсе токтотуп калды Кыргызды кыргындан. Эмне дегенде аларга салык төлөй турган эл керек болчу. Оокат ашын, тиричилигин камдап бере турган кызматчы керек болчу, бир сөз менен айтканда. Болгон ишти, кара жумушту кыла турган кишилер керек болчу. Тагыраак айтканда, кул керек болчу. Мына ошондой жагдайда элди башкаруу туура деп чечим кабыл алышты дагы. Бирок бул кыргызды ушундай топ-тобу менен бүтүндөй эл катары бир жерге койгонубуз болбойт. Анткени булар бир күнү болсо бир күнү булардын болор тирилиги. Булардын бирдиги боло турган болсо Кытайдын тирилиги өтпөй калат. Андай болгон күндө семирип сергип албасын, серпишип урус салбасын, түп көтөрө чыкпасын, түрө кууп биздерди түп Бейжиңге тыкпасын. Мына ушул жагын эстейли. Анда кандай кылабыз дегенде 30-дан 40-тан, 50-дөн 100-дөн, 10-дон 20-дан кылып туш тарапка чачыратып ийели. Биздин карамагыбызга караган бардык жерлерге мына ушулардын тукумун чачыратып, булар экинчи бириге албай турган кылалы. Булардын башы бириксе, акыры чындап эле бизге бирди көрсөтөт. Ошон үчүн башын бириктирбейли. Колтугубузга киргизип сиңирип өзүбүзгө бирөтөлө Кытай кылып жиберели деген чечимге келишти. Мына ушундай чечим менен Кыргызды өзүнө сиңирип кетмей болду. 50-дөн бир аймакка, 10-дон бир аймакка, 20-дан бир аймакка туш тарапка чачыратып, ошол жерде кул кылып иштетип,
özünün elдүүлүгүн unutkарtып, жерин, мекени жөнүндө сезимдерин өчүрүп, башына кетпес кордукту салып, анан кыргыз атын ушинтип жок кылмай болушту. Ага чейин кул катары биздин ишибизди кылып берип турсун деген чечимге келишти. Саламатсызбы агай, сизге рахмат. Манасты маанилүү кылып айтканыңызга дейт, эч нерсе эмес. Кыргыздын кызматындагыбыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ошондой бүтүмдөн кийин ошондой күн келди. Сыйынган шамын өчүрүп, сыймыгын баштан кетирип, бириндетип кыралы бир жерге койбой көчүрүп деген чечим толук аткарылды. Мына ошол күнү бири кетти эренге, бири түшүп кетти тереңге, бири кетти Алтайга, бири кетти Каңгайга деген күн башталды. Ата журт баба конуштан бардыгы туш тарапка чачырады. Сагынбай атабыз да баба журтунда да калгандар болду деп айтат. Орозду менен бай балдары ошол жерде калган деп айтат. Калган манасчыларыбыз да туш тарапка чачырады деп айтат. Жусуп Мамай атабыз да болсо башынан Энесайды жердеп турган деп айтылат. Ушундай оор күн келди. Кытайдын тилеги аткарылды, үзүлүп атат дейт. Башкаларга жакшы эле угулуп атабы? Үзүлүп атат деген маалымат болуп атат. Демек, бүгүндөн кийин биз Миңкыял радиосунун интернети жөнүндө дагы ойлонот экенбиз. Себеби бир аз өксүк менен чыгып атабыз 2 күндөн бери. Бул кемчиликтерди бара-бара жоябыз. Кытайдын кайсы тилеги орундалды? Жакшы эле дейт. Демек, өзүңүздүн интернетиңизди карап коюңуз. Ардак Токой уулу, Тургуналы Турдубаев бизге жакшы эле деген пикирин айтып атат. Демек, башкаларга деле жакшы болсо керек. Кайсыл тилеги орундалды дегенде, айрымдар кыргыз экендигин унутуп калышты ошентип чачыраганда. Анын бир мисалы Жакыптын бир тууганы Үсөн болчу. Жакыптын бир тууганы Үсөн чындап эле жана Каңгайга кирип, тилин дагы ошолордуку кылып, ал тургай уулдарынын атын дагы ошондой Арбалдай, Дарбалдай, Агалдай, Чагалдай деп койгон деп айтып атат. Саякбай атабыз бир уулу мурунку аялынан болгон уулу гана Көкчөкөз деп аталып, калгандары ушундай аталып кеткен. Мына ошолор кийин Манаска душман болуп чыгат. Эмне үчүн душман болот? Себеби алар элдүүлүгүн унутуп койгон. Алар кыргыз эмес болуп калган, жүрөгүнөн кыргыз деген өчкөн. Бул көз камандын мисалы менен көптөгөн адамдарды келтирип атат. Башка жактарда дагы дал ушундайлар болгон. Тилегине Кытай жетип атты. Бирок Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы дегендей, Кудай маңдайыбызга Манасты жазып койду. Ага кийинчерээк келебиз. Ошондой болгон күндө дагы эрен болгон, эр болгон, эл үчүн кароосун казык кылган эр азаматтардын бири Жакып дагы жүрөгү өлүп калгандыктан жалаң кара курсактын кайгайы көр тириликтин көйгөйү менен жүрүп, кийин өлгөндө тапкан баласынан малдын көзү жылуу болуп калган окуяларга кездешебиз. Мына ушундай жагдайлардан алып караганда Кытайдын тилеги жарым жартылай орундалып атты. Бирок Кудайдын кудуретине, жараткандын жазмышына айла жок экен. Биздин багыбызга, кыргыздын маңдайына Манасты берип коюптур. Мына ошол Манас келип, кайра элдүүлүгү сакталып калды. Манас ошол учурда эле кыргыздын элдүүлүгүн сактап калбастан, ал замандан бери канча кылым өттү. Кыргызда ушундай улуу касиет болгондугу үчүн сакталып келатат. Муну айтсак дагы айрымдар түшүнбөгөндөр ширк экен деген көр сезимге жетеленип албайлы. Кудайга шек келтирген эч ким жок, бирок Кудай ушундай кылып
жаратып койгон экен. Болбосо кыргыз бул тарых бетинен жок болуп кетишибиз ыктымал болчу. Бизге окшогон дала элдер жок болуп кетти. Сайда саны, кумда изи жок бүгүнкү күндө. Алар кайда? Эмне болду? Эмне себептен элдүүлүгүн жоготуп алышты? Эмне себептен алакандай бир уч кыргыз бүгүнкү күнгө чейин жетип келди? Өлүп жоголбогон, өсүп көбөйбөгөн эл деп айтчу экен дейт Кытайлар Кыргызды. Кыргыз кандай эл дегенде өлүп жоголбогон, өсүп көбөйбөгөн эл деп айткан экен. Чындап эле саныбыз арбып канатташ элдердин катарында болуп калган жокпуз. Аларга теңел алган жокпуз саныбыз жагынан. Бирок элдүүлүгүбүздү жоготуп калбай бир канча эл жок болуп кетти андан бери. Кыргыз деген ат тарых бетине түшкөндөн бери ааламды ала салдырып турган, ат туягына жерди дүңгүрөтүп турган далай мамлекет жок болуп кетти. Бүгүнкү Россия, бүгүнкү Америка, бүгүнкү Кытай, Япония сыяктуу дүркүрөп турган мамлекеттер жоголуп кетти. Кыргыз кандайча жашап келатат? Бул жөнүндө дагы акыл калчап койгонубуз жөн деп ойлойм. Биз менен Гүлнара Айтбаева деген эжекебиз байланышат. Бул эжекебиз жөнүндө айта турган болсок өзүнчө чоң жомок. Манас дүйнөсүнө кошкон эмгеги эбегейсиз. Манас Семетей Сейтек дисктерин биринчилерден болуп жаздырып, азыркы бүгүнкү күндөгү манасчылардын оозунан окуяларды толук өзүнчө дисктерди жасап чыккан эжекебиз Гүлнара Айтбаева эжекебиз болсо, анын артынан Түрксой уюмунда казак баштыгын баштап турган Аскар Турганбаев деген агабыз байланышып атат. Анын артында кыргыздын сыймыгы болгон Турусбек Жумалиев деген агабыз байланышып атат. Бүгүн демек жылдыздар параты болуп аткан экен. Куш келипсиздер агалар, эжелер. Биз Манас сабагындабыз. Алоокенин чапкыны жөнүндө айтып атабыз. Окуябыз уланта берели анда. Мына ошондой нерселерден Куданын кудурети жараткандын жазмышы менен сакталып калдык. Бирок бул учурда Кытай өзүнүн максатына жетип, туш тарапка чачыратып ийген болчу. Бири кетти эренге, бири түшүп кетти тереңге. Мына ошол учурда 40 уйлуу кыргызды баштаган Ак Балта менен Жакып Алтайга айдалды. Калгандары дагы ар тарапка айдалып атты. Биз Алтайга айдалган кыргыздын бөлүгү жөнүндө кеп кылабыз. 6 өгүз 4 качыр күчүн берип айдады, 6 эчки 4 уйдун сүтүн берип айдады. Айтылган ушул ханыңдан бүтүнделип айдалды. Мына ушундай жагдайда желдеттердин жетегинде айдалып жүрүп отурду. Жада калса ара чолодо, ара жолдо өлгөндөрүн дагы көмө албай, желдеттер аркасынан желкелеп, желкесине найза такап айдагандыктан мына ушундай кыйын кырдаалга туш келди. Ата журт баба конуштан четтеп кетип баратат, Алооке менен Молтону кектеп кетип баратат. Абалкы болгон күндөрүн эстеп кетип баратат. Атаны окуй дүйнө деп өксөп кетип баратат. Элечеги эненин сүйрөлүп кетип баратат, эңгиреген дүйнө деп сүйрөнүп кетип баратат. Мына ушундай кыз кыркын чыңыры уйлап, салаваттуу карлар сакалына чалынып, сапары жакын табылып, кепичин оңдоп кие албай, кемпирлер эстен жаңылып турган заман болду. Кыргыз чилдей тарады туш тарапка. Топташтай чачыратты кыргызды. Мына ошондой күндөрдө 40 уйлуу кыргыз сандалып, айдалып Алтайга барды. Алтайдын кайсыл жерине барды дегенде, Алтайдын башы Актала деген жерге барды дейт. Алтайдын башы Актала деген жер бүгүнкү күндө Казакстанга карап турган жер. Мына ошол жерге барганда жеткен жериң ушул деп, жер дегениң береги Алтай кангай тушу деп желдеттер кое берди. 6 өгүз 4 качыр 6 эчки 4 уйдан болгону бир көк бука калган экен. Ошол көк буканы союшуп, этине тоюшуп, араң келген эл эми кара жандын кайгысы менен
eптep can bakmak üçün mandiker bolup ketişti. Migranttык gün başına geldi Kırgızстын. Oşol jerdegi eldin, jergilиктүү eldin Tırgot, Oyrot, Jungar, Solon, Şiven, Manju siyaktуу ellerдин eşigine varıp emgegin kılıp akısın alıp gün görüp atıştı. Biri eşigin şıpırıp berdi, biri үйün şıpırıp berdi, biri koroosун tazalap berdi, biri koyun kaytarıp berdi, biri girin juup berdi. Aytor mına ушундай gündördü görüp attı. Aradan bir yıl öttü, Kırgız dal ушинтип жашап attı. Мындай gün kangay çaşpay turup ele başыбызга келгенин билебиz. Бирок арты жакшы нерсе менен аяктап атат. Бүгүнкү мигранттарыбыз жалпы Кыргызстанды багып аткан мигранттар. Ал күндө да ушундай күн келди дагы. Ушинтип жашап атканда алардын арасында Акбалта деген акылман бар эле. Bir жылда элдин жайын, жердин жайын байкап көрдү. Жердин уусун билди. Ал жердин кышы кандай, жазы кандай, жайы кандай, күзү кандай деген сыяктуу жагдайларды билди дагы. Бая туш тарапка чачырап кеткен элдин баарын чакырып алды. Ай, келгиле бери. Агайын туугандар. Эми мындай кылалы. Бул бойдон койсок болбойт экен. Биз элдүүлүгүбүздү жоготуп ийебиз. Өткөнгө өксөгөн менен табылбайт. Сүйүнгөндөн маңдай жарылбайт. Кайгыргандан жүрөк жарылбайт. Кайгыра бербей, эми кайрат кылалы. Бирок ушинтип эле эптеп эле күн көрүп жүрө берели дегенибиздин өзү дагы туура эмес. Эмне үчүн туура эмес? Элдүүлүгүбүздү жоготуп ийебиз. Кантип жоготуп ийебиз? Биз жалаң кара курсактын гана кайгайын ойлонуп атабыз. Ар кимибиз ар кимдин эшигинде жүрөбүз. Жок, биз бирдиктүү бололу. Биргелеш конолу. Анан чогуу ашар ыкмасы менен иш кылалы. Мына ошондо көп иштерди бүтүрөбүз. Кандай иш кылабыз? Бул маселеге дагы кайрылды биз менен Айчүрөк Борукеева байланышып атат. Шайхидин Оматов, Айкөл Нурламбек уулу дегендер байланышып аткан экен. Саламатсызбы агай? Кутман кечиңиз менен азаматсыз бар болуңуз. Ийгилик дейт. Рахмат. Кандай иш кылабыз дегенде Акбалта атабыз айтты. Мен бул жерди байкадым. Жердин астыдагы алтын, үстүдагы алтын экен. Алтынды казалы деди. Астындагы алтынды казалы. Үстүндөгү алтын деген эмнени айтып атат? Бул 6 айлык жер иштетип көрбөгөн, жер кыртышын бөлбөгөн жалкоо эл экен. Биз жер кыртышын ачалы, ууштап үрөн чачалы, анын коччун койго саталы, табагын тайга саталы. Ошентип тез эле ирденип кетебиз. Мунун үчүн ынтымактуу болушубуз керек. Биринчи дал ушул дыйканчылык кылалы, бул жердегилер дыйканчылык билбейт экен. Экинчиси жердин генин иштетели, алтынды иштетели деген чечимге келди. Бул акыл бардыгына макул болду. Кызык жери эмне үчүн Акбалта ушинтип айтты? Алтынды таап алса, эч кимге айтпай эле өзү байый берсе болбойт беле. Ар бирибиз ойлонуп көрөлү. Эгер биз алтын таап алсак эмне кылат элек? Айтат белек, айтпайт белек. Бул жагдайдагы өзүнчө кызык маселе. Эми бул шартка байланыштуу болот да. Биз себеби эгемен мамлекетте андай кыйын кыстоолорду көргөн жокпуз. Ал мезгилде Акбалтанын ордунда ар бир кыргыз ошондой акылга келмек деп ойлойм. Себеби эл журтунан айрылып барып, эчкирип уйлап, кайгырып барып, анан арыгасыз ушул чечимге келип аткан. 21:40-та рекламабыз бар экен дейт. Реклама болуп калды го. Канча аралыкта болот рекламабыз? 50 секундда. Түз эфирибиз Facebook'tan күтүп тура береби? Шартына көнөбүз жергиликтүүнүн. Биз өзүнчө сөз кылып туралы, анан кайра уланта беребиз, реклама болуп турсун бул жагынан.
Мен Қиял ФМ радиосында жардама. Нөлбир командасы эфирге чыкты. Ачык калат жакшы маанайга даяр болгула. Кыргызстан кабыл алганга даяр. Жолдош отла. Майда чиделер качкыла. Күнүгө таңкы 7-ден 9-га чейин Мен Кыял ФМ радиосунда 01 командасы. Лилия Абдубаитова, Аскат Алдашев, Нурел Султанов. Сиздин командада биз барбыз. Иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин 01 командасы. Канатан Манас жанында. Башканы коюп, Манасты айт. Иш күндөрү кечки саат 9-дан 10-га чейин Мен Кыял ФМ радиосунда Манас баяны уктуруусу түз эфирде. Уктуруунун автору жана алып баруучусу Манасчы Рыспай Исаков. Мен Қиял ФМ радиосында жарнама. Жарнама кызмат номери 0312 39 15 80. Эми жергиликтүү шарткада көнүшүбүз керек. Мындан кийин мен деле айтып бермекмин. Канча төлөп атат рекламага. Алтын деген сөздү баштаганда реклама башталды. Бул да жөн болбосо керек, Ошол учурдагы ар бир кыргыз Акбалтанын кылган ишин кылмак. Себеби ал жерде байып кетүү деген түшүнүк жок. Элдүүлүктү сактап калуу деген түшүнүк. Биз эркин мамлекетте, эгемен мамлекетте жашап атабыз. Балким биз ап алсак айтмак эмеспиз. Айтмак түгүл жашырмакпыз. Себеби бүгүнкү күндүн заңыты дагы башка, жөрөлгөсү да башка, туурабы? Эгер корооңдон алтын таап алса, кече эле соц тармакта бир кызык макала жүрдү эле. Эгер корооңдо алтын табыла турган болсо, казына байлык табыла турган болсо, ал мамлекетке карайт. Мамлекеттин энчиси мамлекеттин мүлкү болуп эсептелинет. Муну бардыгыбыз эле билебиз. Бирок кызык жагдай, эгер корооңдон наркотика табыла турган болсо, ага сен жоопкер болосуң. Ага мамлекеттин тиешеси жок. Мына ушундай кызык жагдайлар менен биз дагы жарнабызды бүтүрүп, окуябызды уланталы. Ошентип Акбалтанын акылы менен эл бирдиктүү ишке өттү. Буусун менен чийдиришип, жердин бетин тилдиришип, ууштап, үрөн чачышып, жер кыртысын ачышып, кочушун койго сатышып, компоюша басышып, табагын тайга сатышып, дардалактап басышып, баат эле ирденип кетти. Баягы азып, тозуп, бозуп келген эл жок. Ошол жергиликтүү элден бай боло баштады кыргыз. Байпагы манат күндөргө жетти. Өзгөчө Жакып тегеректен башкача бай болду. Кандай бай болду дегенде, анын биринчиден иштермандыгы себепкер болду. Башкалардан айырмаланып, күн тынымын билбей, түн тынымын билбей иштеди. Өтө мээнеткеч эле. Бул жагынан дагы туура. Экинчиден, ал Калмактын ханынын кызын алган. Дөйөн хандын уулу Чаян хандын Багдөлөт деген кызын алган деп айтып бардык жагдайларда. Чыйырдыдан кийинки аялы Калмак аялы болчу. Сагынбай атабыз Маңгул деп баса белгилеп берет. Кайсыл эл экендигин баса белгилеп айтат. Маңгулдан да, Монголдон да азыркы тил менен айтканда. Ошентип анын дүнүйөсү дагы Жакыпка өтүп, эсепсиз байыды. Биринчи аялы жөнүндө, чыйырды жөнүндө баарыбыз билебиз. Маалымат иретинде айтып өтөлү. Өзүнүн аты Шакан деп айтат. Сагынбай атабыз буга өзүнчө келебиз. Дал ушул жеринен Сагынбай атабыздын манасы башталат. Манасы башталганда кантип башталат дегенде, Мухаммед пайгамбардан 475 жылдан кийин деп баштайт. Бул эми Сагынбай атабыздын өзүнүн варианты. Эмне үчүн андай деп атаган? Бул жөнүндө дагы
ой толгошубуз керек албетте. Балким мурун болгону эмне үчүн кийин болуп калды деген нерселер өзүнчө талкууну жаратат. Кандай болгон күндө дагы санжырасын санаганда байыркы каракан огуз кандардан бери санап келгендиги бар. Ошол каракан огуз кандан кийин Аланчахан уругунан Байгур, Уйгур дегендер болгон. Уйгурдан Кашкар, Жаркент, Котон, Көөнө Турпан, Үч Турпан, Аксы, Күчөр деген жайларды жердеген уйгурлар тарайт. Байгурдун тукуму Анжиян, Нарын, Ысык көл, Чүй, Лепси, Каракурун, Эртиш, Сарыарка, Булгар, Жөңгөргече аягы Орол тоолоруна чейин таралган экен. Урал тоолоруна чейин таралган экен. Анан Байгур балдары Бабыркандан Түбөйкан, Түбөйкандан Көбөйкан, андан Ногой, Шыгай, Чыйыр деген 3 бир туугандар. Биз мына ошол Чыйырдын аягы Шакан жөнүндө сөз кылып атабыз. Бирок Ногойдун өзүнүн 4 уулу болгон, алар Орозду, Үсөн, Бай, Жакын. Каракандын 8 уул деп Саякбай атабызда айтылса, Ороздунун 10 уулу деп Жүсүп Мамайда айтылат дедик. Бирок Ороздунун 10 уулу бул кезде Жакыптын бир тууганы Ороз. Анын балдары менен Байдын балдары. Бул жөнүндө мурунку берүүбүздө айтып өткөнбүз. Кыскасы Жакыптын байбичеси Шакан агасы Чыйырдын жесири эле. Токолу Багдөлөт моңгол калкынан Бөйөндүн уулу Чаяндын кызы дейт. 50 жашка келгенче 2 катындан тең балалуу болбогон. Шакан мурунку эринин аты менен аталып жүрүп, Чыйырда аталып кеткен деп айтат. Андан сырткары бул жерде Сагынбай атабыздын манасы ушундай деп башталгандан андан кийин Жакыптын зарына өтүп кетет. Ал эми башка манасчыларыбызда Манастын кабары деген түшүнүк бар. Кыргыз ошентип байып жатып калды. Аябай күтүрөгөн байлыкка ээ болду. Жакыптын байлыгы сансыз болуп кетти. Дүнүйөсү эсепсиз болду. Мал кели короого батпай калды, өрөөнгө батпай калды. Мына ошондой учурларда бирок 2 аялынан тең бала көрбөй зарлап жүрдү. Тукуму жок өтөм деп, туяксыз кантип кетем деп, жалгыз куу башым бар, датым кимге жетем деп, түндөп күндөп тыным жок, дүнүйө жыйдым тепеңдеп деген учурлары болчу. Бул учурда башка манасчыларыбызда Манастын кабары жөнүндө айтылат. Сагынбай атабызда кийинчерээк эскерүү иретинде учкай айтылган нерсе, бирок өзүнчө окуя катары Саякбай атабызда өтө кенен айтылып берген. Ал эмне эле дегенде, Кытай билигичтери, Кытайдын аярлары, кыярлары, сыйкырчы зээрчилери буруттан Манас деген туулат деген кабарды алышты. Буруттан Манас туулат. Ошондо алтын тагыңды каңгылап деген кабар чыкты. Бичигине билинип даңзасына чийилди. Бул кабар кандайча Кытай билип калды? Муну кандай себептен аларга Манастын кабары жетти, эмне үчүн кыргыз билген жок деген жагдайга келгенде дагы Саякбай атабыз кече Нук пайгамбар тушунда нур төгүлгөн бейжин деп айтат дагы. Ошол нур төгүлгөн бейжинге топон суу каптаган учурда Кыргыздан 900 түтүн эл кирип кетти эле дейт. Нух пайгамбардын тушунда байыркы топон суу жүргөн учурда 900 түтүн эл Кытайга качып кирген болчу. Кыргыздын кийиз китеби ошолорго кирип кеткен. Анан ошол себептен улам кыргыздар жөнүндө маалымат алып калгандыр деген божомолду айтат. Албетте бул так эмес, Саякбай атабызда кыскасы. Ал башка манасчыларда Кытайдын ушундай сырдуу китеби бар. Өткөн менен кеткенди, болор менен келерди айтып берген сыйкырчылары бар эле дейт. Мына ошолор аркылуу кыргыздын кабарын билип калды. Буруттан Манас чыгат деген кабарды билип калды дагы. Опоң топоң ызы-чуу түшүп калды. Айрым аярлары Манастын атын укканда жүрөгү жарылып өлдү. Жүрөгү бекемдери калды дагы канга кабар салды.
Бул манас кандай манас дегенде оң далыда калы бар. Желкесинен башталып куймулчактан бүтүүчү ортодо көгүш жалы бар. Мына ушундай белгиден ал манасты таанып ал. Ошондон болуп таанымал. Деди дагы бул бала төрөлсө, бул бейжин эмес, бүтүндөй дүнүйө жүзү асманы чаңга, жери канга оронот. Мына ушундай болот. Бүтүндөй дүйнөнү буй кыла турган, ак марал айдап уй кыла турган, ааламдын жүзүн буй кыла турган, көк марал айдап уй кыла турган, көөлөшкөндү буй кыла турган бала төрөлөт. Биз ошону табышыбыз керек. Эрезеге жетип калган болсо өлтүрүшүбүз керек, жаш болсо кармап келип, тукум алсаң ошодон тууруң болбойт мокогон. Эгер ошондон тукум ала турган болсок, Кытай журту дүнүйөнү башкарат. Себеби анын тукуму ушундай болуп чыгат. Деген чечимден улам аярларды чогултуп, балбандарды чогултуп, кыргыз бүткөн жерлерден манасты издемей болушту. Дал ошого даярданып калышты. Короодон алтын тапсам алып барып берем дейт. Өзүңүзгө да алып калыңыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз дейт. Леон добрый дейби. Алейкум ассалам, жакшы. Котон деген мааниси түрк туугандарда ушундай аталышта дүкөндөр көп экен. Акыркы мезгилде көп мамлекеттерде кийимдер, ушул фирмадагы кийимдер көбөйдү дейт. Алардын тилинде эмне деп берилгендигин билбейбиз. Бул көп дегенди билдирет кыргыздын сөзүндө. Котон кол келип, котолоп келгендиктен улам ошол жер ошондой аталышта аталып калды деп Сагынбай атабызда айтылып атпайбы? Бул мол, көп, биринин үстүнө бири үйүлүп, жыйылып келип калган нерсени ушундай деп атайт. Азыр эми тилдин ыңгайы дагы буга туура келбей, заманга жараша мааниге ээ болуп кетет. Анан бүгүнкү заманда оны үй кылып алгандар бар, ошондой Кудай сактасын. Ошентип манастын кабары чыккандан кийин аярларын кыярларын алып, пилге жүктөп ок алып, билимдүүсүн чок алып, найзага жүктөп ок алып, найзакерин чок алып, атанга жүктөп ок алып, айлакерин чок алып, аярларын мол алып, аскер манас дегенди табуу үчүн аттанып чыкты. Кыргызды кайсыл жерге чачыратса, дал ошол жерлердин бардыгынан манас аттуу баланы издетти. Кантип издетти дегенде 17 жаштан ылдыйкы балдардын бардыгын белөйдө чечиндирип салып, жанагы белгилерин карап жүрдү. Бирок манас табылган жок. Арадан бир топ жыл өтүп кетти ошентип жүрүп. Эпосту окуп атканда заматта эле болуп кеткендей түшүнүп калган менен арадан бир топ жыл өттү. Ошончо жыл кыргызга бүлгүн салып жүрдү. Биринчи жанагынтип кыдырып чыкканда манас табылбай койгондон кийин хандын катуу буйругу бар. Ошол баланы таап келбесеңер өзүңөр өлөсүңөр деп. Ошончо калың аскер өзүнүн өлүмүн кантип кааласын, манасын кана деп эми элди кыйноого алды. Баштагы кыйноолору жөнөкөй эле түшүнүк болуп калды. Эми кандай кыйнады? 2 жашар, 3 жашар балдарды эт ордуна асып кирди. Шишкебек кыла баштады. Ушунчалык катуу бүлгүн болду. Ушунчалык кыргын болду. Ал эмес боюнда бар аялдардын кардын жарып, сенин манасыңды курсагыңдан таап алам дегенге чейин барышты. Журт болуп көрбөгөндөй бүлгүнгө учурады. Армандуу жандын башына азап менен тозок чындап түштү. 2 жашар балдарды эт ордуна асышты. Жүктүү келин кесекти айласы кеткен кайран жүк астына катышты. Ушундай заман болуп калды. Жүктүү келинди, бойгат келиндерди Кытай келип атканда жүккө көм салып бизде жок деп жашырып аткандар болду. Башка кылып аткандар болду. Тоого чыгып кеткендер болду. Улар болуп кыйкырып жүргөндөр болуп калды. Кыргыз жапайы болуп кетти. Кара жандын айласы үчүн. Бүркүт менен уялаш болгон кыргыз бар дешет.
бүрүшүп аяз суугуна тоңгон кыргыз бар дешет. Аюу менен чеенде жаткан кыргыз бар дешет. Аманат жанын ошентип баккан кыргыз бар дешет. Мына ушундай күндөр келди Кыргыздын башына. Кыргыз менен кыргызча сүйлөшө албай калды. Анын жагдайы жанагындай себептен улам болду. Биротоло тукумунан айрыла турган болду, себеби жанагындай өздөрүнө тийбеген менен жаш балдардын бардыгын кыргын баштады. Кудайдын кудуретине чек жок деп айтабыз дайым. Кайталагандан келме бузулбайт. Кудай кылам десе бардык нерсеге жөндөмдү, бардык нерсени жасай алат. Камиле жекебиз кайрадан байланышып атат, жана үзүлүп кеткен элек, ошол себептен байланыша албай калса керек. Кудай ушунчалык кудуретин чексиздигин ушул жерден дагы көргөздү. Эч ким айтпаган бекем болушкан экен го дейт. Айткан, биз ошол жерге келдик. Себеби Манас төрөлүк болчу да. Манас төрөлүк ошон үчүн айта алган жок. Бирок Кудайдын кудуретин карагыла, ошол Манасты сактап калыш үчүн ошондой белгидеги дагы бир баланы жөнөттү. Самарканда Эшен чалдын ошондой белгидеги баласы төрөлдү. Ага жанагылар жар чакырып жүргөндө, Кытайдагылар жар чакырып жүргөндө, Манас төрөлөт экен, Манас деген чыгат экен деп жар салып жүргөндө, төрөлгөн бала деп атын Жар Манас коюшту. Жар Манас деген ат койду дагы. Ата энеси ал белгисинен чочулап, ал баланы элге журтка көргөзбөй жашыруун багышты. Жертөлөгө кармашты. Бала 7 жашка келгенче жертөлөдө өстү. Бирок 7 жашка жеткенден кийин ата энеси ал балага ээ боло албай калды. Себеби Жар Манас да ошончолук күчтүү болчу. 7 жашында ата энесине карматпай, байлатпай калды. Андан кийин чыгып алып туруп тең туш балдарды, өзүнөн улуу балдарды зыркыратып, чыркыратып аткандан кийин анан жанагы Айдай Жаныбекова деген эжебиз болобу, карындашыбыз болобу, дал ушул айтып аткандай нерсе болду. Баканооздор Манас деген ушул деп барып кабар салышты. Кудайдын кудуретин карагылачы. Манасты сактап калыш үчүн Манастын клонун жөнөтүп койду, азыркы тил менен айтканда. Бүт бардыгы окшош эле. Жанагы аярлар келип карады. Бардык белгисин кийиз китебинде кандай жазылган, дал ошол белгиде Манас турат. Өзүң караса да турат, көзүң караса да турат, айтып турган сөзүң караса дагы дал ошол Манас турат. Эч нерсесинен айып таба алышкан жок дагы. Ушул Манас экен деп байлап кетип калышты. Алып барып орго салышты. Анын окуясы дагы кийинчерээк айтылат. Кудайдын кудуретин карагыла. Ушинтип, мына Манасты бизге буйруган экен деп атат. Назгүл Отуева чындап эле багыбызга Манас атабызды берип койгон экен. Дал ошентип Кудайдын кудурети менен Манас атабыз келе элек. Бирок дал ошондой белгидеги Манас атабыз төрөлө элек. Бирок ошондой белгидеги бирөөнү жөнөтүп койду. Анан ушинтип сактап койду. Андан кийин эми Манас келди. Кытайлар сүйүнүп Манасты кармап алды. Кытайга кыргын салуучу Кыран уулун кармадык деп бака жылан кармашып, балжырата чайнашып, ушинтип жыргап жатып калышты. Ибарат Кылычбек деген акын кызыбыз байланышып аткан экен, Перизат Рысбек кызы байланышып атат. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Кыргыз байкуштардын көрбөгөн күнү калбаптыр да, дейт. Кудайым сактаптыр да кыргыздарды. Манас, экинчи Манас, Жар Манас өтө кызык окуя курс, мына кызык. Тооба, Кудай кандай акылдуу дейт. Кудайдын кудуретине чек жок. Биз акылыбыз жетпейт. Баракелде Рыспай Исаков ураным Манас дейт Нурбек Талантбек. Бар болуңуздар, эми калган кеп, калган сөздөрдү эртеңки күнү улантабыз. Биздин убактыбыз соңуна жетти. Аманчылыкта, тынччылыкта кездешели. Демек бүгүн Манастын кабарын угуп алдык. Эми Манастын өзүнүн чыныгы Манастын төрөлүшүнө келебиз. Азырынча Алла Таала анын
клонун жаратып койду дагы, ошону менен Кытайды сооротуп туруп калдык. Эми чыныгы манас төрөлөт, кантип төрөлөт, ал жөнүндө эртең сөз кылабыз.